Адал минет менен жашап өтүшкөн ата эненин баркына да жетпедим. Эне тилден четтедим. Аткарылбай калган керес кыйнамак. Бүгүнкү тынч заман бакубат өлкөдө өкүм сүрүүдө нечендеген улуу инсандарыбыздын өмүрү, жаны, эмгеги төгүлгөн. Чыңгыз Айтматов, Чолпонбай Түлөбердиев, Курманбек Баатыр өңдүү инсандарыбыздын эмгектери, образдарын сахнага алып чыгышты. Не сага фашист! Мына бул! Jokerler, Atabekir için, Stalin için, Tukuvar için, alga! Аткаруучунда булар азамат балдар бири балдар менен иштеш оңой да, театральный жактан айтканын аткарат дегенин коет. Анан булар мына профессионалдуу артисттерге караганда жөнөкөй жупуну жакшы естественно аткарат да. Эң негизи ушу бүгүнкү эмеде мына өзүңүздөр көрүңүздөр, эң башында башталып атканда тарыхый эме болуп аткандан кийин Чыңгыз Айтматовдун кылымга бир татар күндөн Сайыпжандын монологунан баштап бул эң теманын, бүгүнкү теманын эң башкы маңызы да. Мындагы көрүүчүлөргө жарым саат убакыттын аралыгында улуу инсандардын элесин, эрдиктерин берүүгө аракет кылышкан. Күбө болгон жаштар кандай таасир ала алды? Бүгүнкү неме кылган ошол представлениеде көптөгөн неме жаңы нерселерди алдым. Мына согушту көрсөтүштү, кантипалар болду ошо согуш, анан кийин ата бабаларыбыздын эмеле бардык ошо салттарын көрсөтүп, ошолор жакшы сонун. Өзүнүн жашоосу менен курмандык кылганы тууралуу бул эмени көрүп алдык. Жана өзүбүзгө көп нерсени билип алдык. Анткени ата бабаларыбыз бизге ушундай жаркын өмүр бериш үчүн өзүнүн өмүрүн курман кылып, курман кылганын көрүп түшүнүп алдык. Бул иш-чараны биз сөзсүз түрдө бүгүн администрациябыз колдоп ушул шаардык бардык тарыхчы мектеп мугалимдерди чакырдык. Эгер болсо биз ушул эстафета катарында шаарда ар бир мектептерде өткөрсүн. Анан башка мектеп чакырса жардам беришке биз дайынбыз. Иш-чараны өткөрүү демилгеси тарых мугалимдери тарабынан сунушталып 2021 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Ата бабаларыбыз бар эмгегин өлкөнүн бүтүн болуусуна арнаган. Эрдиктерин эстеп, эскерип, үлгү тутуу кийинки муунга таандык. Барчынай Жанзакова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.